Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрөрмандары, мекендештер, авто сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Тез Кабар каналынын бул чыгарылышында сатыла турган 2 Mercedes-Benz'ти сиздерге тартуулайбыз. Мына ушул 2 уна сатууга коюлуп жатат. Бирөөсү Mercedes-Benz E-класс 211 кузов, ал эми бирөөсү Mercedes-Benz G-класс, же болбосо Geländewagen деп аталат. 2 унаанын тең ээси 1, мындан сырткары дагы бир Mercedes-Benz бар экен, ал боюнча сөз арасында кошумча маалыматтарды беребиз. Бир чекеден көрсөтөлү, назар салып туруңуздар. Mercedes-Benz'тин фанаттары айрыкча сиздер үчүн жагымдуу маалыматтар. Бул унаалар азыр Ошто турат, ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум. Жакыныраак келиңиз. Жылы канча мына 211 кузовтун? Жылы 2013, дизель 2.2 турбо. 2.2 турбо 2003 жылы чыгарылган. Күмүш түстүү, көрүп турасыздар. Сырт кабалы дагы жакшы экен. Айыбы жокпу машинанын? Айыбы жок. Баардыгы тегиз. Тегиз. Классик комплектациясы экен, көрүп турасыздар. Серебристый цветте. Бул уна жакшы унаалардын катарын толуктайт. Mercedes-Benz'тин седан версиясынын эң жакшыларынын катарын толуктайт. Андыктан сиздерге сунуштайбыз. Mercedes-Benz 211 кузов 2003 жылы чыгарылган 2.2 объем турбо турбина дизель экен. Кожный салон, болгондо дагы кара кожный салон. Полная комплектация, баасы 290 миң сом. Долларга которгондо канча болот экен? 4100 доллар. 4000ден бир аз гана ашат экен. Телефон номери 0773 45 54 45, WhatsApp бар мында 0550 28 00 67. WhatsApp Megacom'da бар экен. Ошол 2 телефон номерлерге кааласаңыздар түз, кааласаңыздар WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот. Ошто канча убакыттан бери жүрөт бул уна? Буга көп болуп калды, точно айтып билбейбиз. Бул башта хазяин бөлөк болгон да. Түшүнүктүү. Биз ички салонун сиздерге көрсөтүп коелу. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Кара кожный салон, левый руль, бүт комплектация, электропакет, автомат, панелдери эрич, бир жери жарылган эмес, кожный салон. Көрүп турасыздар, ички абалы дагы жакшы экен. Мен сиздерге сунуштайт элем. Пробег канча бул унаанын? 328 миң. 328 миң пробег жүрүптүр. Багажын ачып койсоңуз, бир багажын дагы көрүп коелу. Пульт менен ачылат экен багажы. Мына арка багажы дагы кеңири болот турбайбы? Кыйла кеңири экен, караңыздар. Бул Mercedes-Benz 211 кузовтогу уна баасы 290 миң сом болду. Же болбосо долларга айлантып айтканда 4100 доллар. Эми анын жанында турган Mercedes-Benz Geländewagen G-классты көрсөтөлү. Кара түстө, болгондо дагы чым кара түстө. Geländewagen өтө мине турган машина. Анткени тоо ташка нары бери жүргөнгө, шаарда жүргөнгө, любой эле жерге мине берсе болот. Бул унаанын чыгарылган жылы 1998. G-класс Geländewagen, объем 5 экен. Көрүп турасыздар. Бензин менен жүрөт. Самбуфери да бар экен да? Кара кожный салон экен. Полная комплектация, баасы 14 миң доллар. 0550 28 00 67 0773 45 54 45. Ушул телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Ички салонун көрүп коелу. Назар салып туруңуздар, көңүл буруп туруңуздар. Бул 2 унааны сиздерге толук көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ички салону көрүп турасыздар. Панелдери дагы жакшы. Левый руль, автомат, бүт электропакет көрүп турасыздар. Подогрев бар да? Подогрев бар экен. Люкты ачылат да? Ого. Потолок кожный го, а? Ушундай болот экен да. Кожный болсо жакшы чыгат экен, караңыздар. Потолок дагы кожный, салон бүт кожный. 600 тыйдын салону. Бул заводской ушундайбы? Бийин жасалган окшойт деп болмойм, а? Мына Брабус деген жазуулар бар экен. Аркасында ачып койсоңуз бир катар көрүп коелу.
Унаанын ээлери самбуфер бар экендигин айтып жаткан. Азыр кандай самбуфер бар экендигин мен сиздерге көрсөтөм. Көбүнчө сакска чыккан учурда дагы мындай унаалар керектелет. Охо, бул башкача го, самбуфер. Бүт ушул жерге устроенныйбы, ушундай жасалганбы? Вообще тойго апарып жыртса болот экен да мен, мааракени. Самбуфер жакшы иштейби? Жакшы иштейт. Бул салондон иштейт да, магнитофондон эле бериле береби? Флешка менен. Флешка менен баардык нерсе. Түшүнүктүү. Сиздер көрдүңүздөр. 2 Mercedes Benz'ти көрсөттүк. Ал эми үчүнчүсү бул жерде эмес, алысыраакта болгон үчүн биз ал боюнча ооздеки гана маалыматтарды беребиз. Кааласаңыздар, биз айткан телефон номерлерге байланышка чыксаңыздар, сүрөттөрүн WhatsApp'тан жөнөтүшү мүмкүн. Үчүнчү унааңыз кандай унаа ал? Так, Mercedes Зайчик, так, жылы 2000, объемы 2, компрессор, 2 компрессор, Millennium. 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 Түсү кандай? Түсү, этот, золотистый, алтын түс. Алтын түстүү. Баасы канча? Правырыл. Так, 390 миң, 290 миң. 290 миң. Демек, сиз айткан Millennium менен биз көрүп турган 211 кузовтун баасы бирдей. Кааласа аны алат, кааласа муну алат. Түшүнүктүү. Биз 3 унаа боюнча маалыматты бердик. Бирөөсүн ооздеки түрдө, кааласаңыздар WhatsApp'тан сүрөттөрүн жөнөтүшү мүмкүн. Дагы бир жолу кайталайм. Ал эми 2 унааны сиздер Тез кабар каналы аркылуу толук көрдүңүздөр. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр. Mercedes Benz'ти колдон чыгарбаңыздар. Мерстин фанаттары болсо сиздер үчүн абдан жагымдуу, пайдалуу маалымат болду. Ал эми башка көрүүчүлөрүбүздү дагы, башка авто сүйүүчүлөрдү дагы Mercedes Benz'тин фанаты болууга чакырабыз.